Агартуучуларга, диний агартуучуларга бир сунушум бар эле. Кудайдан коркойлу деген ирониялуу сезилип атышы мүмкүн эмне деген сөз алар. Ансыз деле ошону айтышат го деп. Бир мисал берейин, ам оюм түшүнүктүү болот. Майда сүрөсүнүн 116 аят эгер адашпай атсам, ошол жерде Иса пайгамбар өлүп акыретке барганда, мындайча айтканда, Кудай аны чакырып алып суракка тартат дейт. Эй Иса, сен эмне жалгыз Кудай түшүнүгүн таштап, үчүлтүк Кудай түшүнүгүнө же башкача айтканда ата бала Кудай түшүнүгүнө өткүлө деп сен айттың, сен үндөдүң адамдарды дейт. Билесиздер, христиан теологиясында үчүлтүк Кудай түшүнүгү ата бала ыйык рух. Мазхабтан мазхабка өзгөрөт, бирок жалпысынан ушундай. Бул монотеисттик, башкача айтканда жалгыз Кудайга ишенген исламдан христианствонун айырмаланып турган эң негизги жерлеринен бирөөсү. Күнөө, мындайча айтканда. Ошон үчүн дейт, Исаны тырыштырат дейт, мындайча айтканда Куранда. Сен үндөдүң ошол нерсеге деп. Анан эми бул жерде логиканы иштетиш керек. Албетте Кудай дайым көрүп туруучу, дайым угуп туруучу. Демек, билбей калып Иса пайгамбардан сурабайт. Эмне болду? Сен айттың беле? Сен айтканың үчүн анан үммөттөрүң жалгыз Кудай түшүнүгүн таштап, 2-3 Кудайга ишенип кеттиби? Айтып койчу деп сурап аткан жок. Итак, аяттын уландысында, бул бир логика менен эле билип кое турган нерсе. Аяттын уландысында Иса деле айтат: "Мен андай өзүмдүн чегимди, аддими ашкан сөздөрдү сүйлөбөйм. Итак, эй Раббим, сен мени көрүп турасың, эмне деп айтканымды, эмне деп кылганымды. Мен антип айткан жокмун. Сен итак бул боюнча в курсе" дегендей. Эми бул аят демек эмнени түшүндүрөт? Бул аят туура эмес жактарга багыттап салса, бир агартуучу же бир диний агартуучу адамдарды, анын жоопкерчилиги ошол багыттап салган кишинин мойнунда деген сөз. Үчүлтүк Кудай түшүнүгү ислам теологиясынын алдында туура эмес болсо, бул бир күнөө болсо, демек ошол күнөөгө сен жете эледиңби? Мен Кудай эмесмин, мен пайгамбармын деп эле айтып койбойсуңбу? Унчукпай сен Кудай деп билип алып туруп, анан сыйына берсе унчукпай момоюп отурдуңбу дегендей бир жоопко тартуу, бир жоопкерчиликке чакыруу бар. Эми бул жерден демек бул аятты түшүндүк, Кудай өзү көрүп анан өзү сурап отурбайт. Бизге сабак бар. Кандай сабак? Менимче бизде чоң молдо, чоң аалым көп нерсени билет экен, көп нерсени окуган экен, сүйлөгөндө өтө ойлонуп туруп сүйлөйт экен. Анан бул киши динден чыгып кетесиң, чоң күнөөгө калып кетесиң, муну мындай кыл, тигиндей кыл дегенде сөзүнөн чыксаң чоң күнөө болот экен деп ишенилген кишилер бар. Кээ бирлери тырнакчанын ичинде аалым деп эсептелет. Бул кишилер биз дагы адамбыз, биз дагы адашабыз, биздин тозокко кирип каласың ушуну кылсаң деп айткан нерсебиздин баардыгы айнымыз акыйкат эмес. Кээде өзүбүздүн оюбузду дагы ичибиздеги жан дүйнөбүзгө жараша, бүгүнкү илимдин тили менен айтканда, биздин өзүбүздүн бала чактан калган травмаларга жараша сүйлөп коюшубуз мүмкүн. Апыртпагыла, жөнөкөй адамбыз деп айтып коюшу шарт. Ошону айтпай, аалым экен деп катуу ишенип алса, аалым экенбиз деп унчукпай, момойгон бойдон тек кой, аалым билсин, айтканым кылып жүрө берсин деп, анан кандайдыр бир маселеде кайрылып суроо берип келсе, бул мындайда деп туруп анча эле билбеген, окубаган, чамалап туруп эле сого турган темаларда деле билбейм. Балким убакыт бериңиз, бир окуйн, изилдейин, анан жооп берейин. Жооп берип атканда дагы бул менин окуп, изилдеп, түшүнө алганымчалык гана жооп бердим. Балким мунун туура жообу мындан башкача дагы болуп калышы мүмкүн. Кудайдын алдында сиз өзүңүздүн мээңиз менен жооп бересиз, мен өзүм мээм менен жооп берем. Мени жарымы бир кудайдык бир состав, жарымы адамдык бир состав, бир пенде көрбөңүз. Кадимгидей адаммын дегенди айтып коюш керек. Ато мен байкаганыман ошол тырнакчанын ичиндеги аалым деп аталып жүргөн кишилердин дагы бир тобу диний мааниде туура эмес маалымат таратып жүрүшөт, туура эмес ой пикирлерди, туура эмес жоромолдорду как будто айныгыс акыйкат, айныгыс дин катары айтып жүрөт. Жана бул
адамдардын жашоо качествосын төмөндөтүп атат. Акыретке дагы байланыштуу, бул дүйнөгө дагы байланыштуу. Бир мисал берейин. Кече бизде бул суроо берүү маданиятын дагы өнүктүрбөсөк, элдин суроо берүүсү анын билим деңгээлин чагылдырат да. Суроо бергенде мисалы кайсыл китепте жазылат же ошол китепте жазылса туура деген кандай бул? Балким ал китепте дагы туура эмес жазылгандыр. Кайсы далилдердин тегерегинде мен окуган далилдерде бул маселе мындай каралат деп суроо бере ала турган деңгээлге жеткенде менимче бир аз жоопкерчилик ойгоно баштайт деп ойлойм диний агартуучуларда. Болбосо баягы Болдоке мына теманы түшүндүрүп берип коеюнчу десе 100% эчтемкени билбеген суроо берип атып эле билдирип койгондо бул тараптан фантазияларды акыркы точкасына чейин колдонуу, акыркы чегине чейин жеткирүү өнүгүп кетти. Айта берсем ишене берет экен, бул и так өзү билбейт экен дегендей. Андыктан бизде ошондой диний маданияттын өнүкпөй атышы, диний кишилердин эртең Кудайдын алдына барганда Азирети Исага окшоп жоопко тартылып калышы, буга жоопкер өздөрү, бирок ошонун жанында буга суроо берген эл дагы аларды көкөлөтүп, мисалы өздөрүнүн принциптерине өзү каршы келип, өзүнүн айтканы менен кылганы бири-бирине туура келбей, айтканынын өзү бири-бирине туура келбей калса деле боло берет. Уга беребиз, сиз биздин дамылыбыз болуп келгенсиз, кыяматка чейин дамылыбызсыз, бир дагы китеп окубаганга ант иштим, сиздин гана оозуңузду тиктейм деген топ жыштыгы азайбаса, бул көрүнүш жакшырбайт, азайбайт. Менин оюмча, эгер бул кетиште кете турган болсо, кече бирөө мисалы эме дептир. Жин кирет, кирбейт деген темада менден мурунку молдо туура эмес айтып койду, анын туурасыны мен билем деп туруп, ал дагы өзүнүн фантазиясын айтып туруп, анан эң акырында көз чок аялдарга жин кирет да өзү деп унчукпай мындай эфирден сырткары бир жерде айтып коюптур. Бунун бир дагы далили жок. Күйөөсү жок аялга жин кирет деген мисалы Куранда жок. Бирок сиздер жин темасында биз билбейбиз да, ушу сакалын сапсайтып баягындай бир башкача болуп турса эле ушу билет экен, ушу киши жаман кыйын турбайбы деп суроо бере берсеңер, ашмалтайын чыгарып, өзүнүн фантазиясын ооздуктай албай, оюна келген алар дагы айтып жыргайт, сиздерди окуп дем салып акчаңыздарды жейт, сиздерге пайдасы тиеби тийбейби кызыгып уруп ойнобойт, сиздердин жашоо турмушуңуздар оңолуп кетишиңиздерге да кызыктар дагы болбойт. Андыктан бул эки тараптуу. Менимче ушинтип эле кичине бир мындай бир өзүм калат сезип атам, башым оорутат десе, берке жин кирип кетиптир, мен сени окуп коем деп, бул деле бир внушенияны күчтөндүрүп коет да, наркы өзү ушундай диний түшүнүктөр менен жүрсө, мага жин кирип кеткен турбайбы деп, же болбосо мисалы аялдар үйдө отуруш керек, анан бетин полный жабыш керек, билим берүүдө, мисалы билим алууда аялдар эркектерге караганда артыракта туруш керек дегенге окшогон ой пикирлерди көп айтып эле жүргөн адамдар бар. Мисалы бул дагы туура эмес маалымат. Бул дагы ислам менен кайрадан туулса каны кайнашпаган маалыматтар. Бул бирок биздин бул дүйнөдө дагы жашообузду акыретке байланыштуу дагы бир ой пикир, дүйнө таанымыбызды мокото турган түшүнүктөр. Мына ошол түшүнүктөрдү диндин атынан, исламдын атынан эгер жайып жүрүшсө адамдар, аларды биз аалым деп таанысак, аалым эмесмин, мен өзүм оюм менен айтып коюп атам дебеген үчүн акыретте Кудай аларды жоопко тартат деп ойлойм.